Бекем үй бүлө, бұл бекем мамлекет. Андықтан үлгілі үй бүлө долбооруна қош келіпсіздер, саламатсыздар ба? Урушта туруш жоқ демекчи, біз даролы биринчи конкурсту бысмылда дегенделе баштамакчыбыз. Эмесе кол чоолор менен баштадык. Эфирди баштаганда эле оюндун шартын эртерээк түшүндүрөйүн деп колум кычып турган кез, эмесе бысмылда деп биз баштадык. Оюндун шарты боюнча оң тарапта турган эки мырза, сол тарапта турган эки мырза алдыда турган килемчеге жатып, ажымайна тургандай туруп калышыңар керек. Арттагы айымдар болсо силерди буттан көтөрөт. Анан кайсы группа эң акыркы уласа ошол группа. Бир саат турсак да тура беребизби? Бир саат турбайсыңар го дейм. Так, мырзалар келиңиздер. Упор лежа принять дегенде. Келиңиз мырзалар, даярданабыз. Айымдар даярсыздарбы? Бутту өтө көтөрөсүңөр, кайсы айымдын колунан эң акыркы бут түшсө ошол жеңди. 1, 2. Оюн башталды. Мырзалардын колго таянып, колу күчтүү болуш керек. Айымдардын болсо, мырзалардын дайыма колдоп турганга кол менен мына чындап колдоп турасыңар да. Той, титиреп баштадыңыз ба? Болду, ушул боюнча кыймылдамай жок. Позиция өзгөртпөй жок. Позаны өзгөртмөй жок. Эң акыркы кимдин колунан, кайсы айымдын колунан мырзасынын буту түшөт, же болсо кайсы эң акыркы мырзанын таянып барып жерди сүзөт, ошол акыркы болуп ким жыгылса ошол утат. Ага чейинки чыгып кеткендер чыгып кете берди. Адилет негизи үйдө спорт менен машыгабы? Кээде. Кээде. Сиз кызым менен. Мен жок машыкпайм. Сиз машыкпайсыз. Сиз бүгүн машыгат окшойсуз, Ооба, мындан ары. Тартпа деп атат, тартпа. Түрт турушуп кээ окшойсуз. Кандайсыз? Самат акыркы күндөр биз соц тармактардан көрүп атабыз, күнүгө эле залга барып эле качка берип атканын, машыгып атканын, булчуңун чоңойтуп атканын көргөзүп эле стористер бүтпөй атат. Чындап эле залга барганда айырма болуп калдыбы мындай? Ооба. Машыгандан бери. Сиз чоңоюп. Мен деле? Ооба, машыгап чок эле. Бир кол менен көтөрүп салайын деп атасыз. Саламатсыздар. Саламатчылык. Ержандын эң эле көлөмдүү Ержан көрүнөт бул жакта. Ержан мырза оор эмес экенби? Жок. Нормально. Көнүп калганбыз. Көнүп калгансыз. Буттан кармап, кубаттап эле ушинтип айымдар. Кандай фитнестегидей эле, оңой. Кармадыңыз, турдуңуз. Турсам болобу? Ооба, главное кимдин буту оор экенби? Ооба. Өзүчү. Оор болуш керек. Бек мырза, охо. Спорт залга барабы? Кээде барат. Кээде. Сизчи? Настроение болду. Мен деле кээде. Сиз деле кээде. Бул жакта эмнегедир Адиктин үй бүлөсүндө ким күлдүрүп атат? Ким күнөөлүү да? Так. Эмнегедир Адик менен Бек тарапта жер титиреп болуп аткан. Тартпагыла, түртүп тургула, тартпагыла. Бул тарапта драм театрдын актёру Ержан мырза, мыкты актерлордун бири. Өзү дагы аябай Манастын улуу Семетейди аткарып жүрөм дейсизби 10 жылдан бери? Мурун. Азыр жаңысы. Манакей достор, Манастын улуу Семетейди аткарып жүргөн актер, чындап эле актер атына заты жараша даярдыгы, физикалык даярдыгы чындап эле ошого келбейби азыр бир көрөбүз. Бирок эмнегедир Ержан мырзанын келинчеги чындап айтканда эле өлбөй тургандай сезилет. Чопол эмне болду? Туугандар, бир упай өтө маанилүү. Бир упай алтынга тете. Ошондуктан эң акыркы ким калса, айымдар. Мен да тердей баштадым. Мырзаларга чыдай берет экен, айымдарга кыйын болуп атат. Сиз ичине кирип кеттиңиз вообще. Биз ушундай оор учурда силерге стимул, мотивация бериш үчүн биз силерди эскертип, жаңылыктарыбызды айта кетели. Үлгүлүү үй бүлө долбоорунда, Я вместе с тобой сижу я сейчас. Үлгүлүү үй бүлө долбоорунда финалга чейин жеткен үй бүлө биринчи орунду алса, Код курулуш компаниясынан үй белек алат. Экинчи орунду алса, автоунаа белек алат. Үчүнчү орунду алса, чет өлкөгө эс алганы түгөй менен саякатка барып келет. Ошондуктан биринчи орун алганга, экинчи орун алганга, жок дегенде үчүнчү орун алганга аракет кылыңыздар.
Мынакей. Өжөрлүк аябай баарынан бирдей квартира алабыз, үй алабыз, машина алабыз деген настрой аябай жакшы. Чыдап кал сен. Чыдаңыздар, чыдаң. Сабырдын түбү сары алтын. Кудай буйрса. Мындан кийинки конкурстар өтө жеңил болот. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Бизден үлгүлүү үй бүлө долбоорунда үй бүлө эмнеси менен үлгүлүү болуш керек? Ден соолугу чың болуш керек. Спортко көз карашы жакшы болуш керек. Позитивдүү болуш керек. Аракетчил болуш керек. Шаңдуу болуш керек. Ержан бел аябай ийилет турбайбы? Мне же тоже тяжело. Вообще ылдый болдуңуз го сиз. Кандайсың, жакшыбы? Чыдап кол. Квартира, алдыда үй. Саке, үй же машина? Любой. Үй же машина. Чыдагыла. Мен да кыйнап отпоймунбу, апи? Так, биринчи үй бүлөгө Бектердин үй бүлөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Диванга отуруп эс алып туруңуздар, силер диванга отуруп эс алып туруңуздар. Үй бүлө бизди күлдүрүп атат. Кайсы күлдүрдү? Үй бүлө. Бул үй бүлө өзүлөрү да аз калды. Көрдүңүзбү? Так. Тихо. Экинчи үй бүлө оюндан чыкты. Экинчи үй бүлө. Эс алыңыздар, силер диванга отуруп алсаңыздар болот. Диванга отуруп эс алыңыздар. Ошентип өжөрлүк менен залга барып жаткан Самат мырза, Ержан мырза экөө калды. Самат билен кайда кирсин айтам. Буга чейин оюндун астында булар тамак жеп келишкен да. Аябай тоюп келдиңер окшойт, Чыдагыла. Саке чыдайм дейт. Ержан чыдайм дейт. Оп. Абайлаңыздар. Аз калды. Жок. Бир кадам. Гол чабуулар. Ошентип. Мага мени карап калсаң. Гол чабуулар туугандар. Бүгүнкү Бысмылла дегенде эле оор салгылашууда Самат Эркинбековдун үй бүлөсү 1 упайды илип кетти. Экинчи конкурста баштадык канда. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ошентип Бысмылла дегенде эле биринчи конкурс аяктады. Биринчи конкурстун жеңүүчүсү дароо эле Самат Эркинбековдун үй бүлөсү болуп чыкты. Кол чабуулар болсун. 1 упайды илип кетишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар бир упай, ар бир конкурста өтө маанилүү, алтынга тете. Упайдын курсу өсүп атат азыркы учурда, өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу эскертип өтөлү, биздин үлгүлүү үй бүлө долбоорунда башка жаш үйлөнүп келе жаткан, жаш үй бүлөлөр курулуп жаткан түгөйлөргө сиздер дагы үлгү болуп бериңиздер. Бардык жагынан, спорт жагынан, интеллектуалдык жагынан, шаң шөкөт, маанай позитив жагынан. Бирок биз бүгүн көбүнчө спортко басым жасайбыз. Бүгүн биринчи оюндарда. Ошондуктан бирок спортторубуз жеңил болот. Бул жакта ортодо соодалашуу болот, ич-ара салгылашуу аябай күчтүү болот. Аракет кылыңыздар. Биринчи орун алып калсаңыздар, дагы бир жолу айтып кетебиз, код курулуш компаниясынан үй. Экинчи орун алып калсаңыздар, Уна машина. Үчүнчү орун алып калсаңыздар, чет өлкөгө барып эс алып келесиздер. Андыктан сонун алдыда белектер бар. Алгач тааныштырып өтөлү. 1 упайдын ээси, үлгүлүү үй бүлөлөрдүн бири Самат Эркинбеков. Кол чаап коюңуздар. Үйлөнгөнгө канча жыл болуп калды? Биздин үйлөнгөнүбүзгө быйыл 7 жыл болот. 7 жыл. Ого, 7 жыл. 7 жылда бири-бирине чыдап, бири-биринин мүнөзүн билип, түшүнүп,
өйдө ылдый болгондо дагы жашоонун ысык сууна чыдап келген өмүрүңүздөр мындан ары дагы берекелүү болсун демекчибиз. Дайыма башка жаңы курулуп келаткан үй бүлөлөргө үлгүлүү үй бүлө болуп жүрөңүздөр. Анан 7 жылдык үй бүлөлүк жашоодо эмне маанилүү экен, эң бир нерсени айтып кетсеңиз. Эң маанилүү ынтымак. Ынтымакта болсо баарын жеңиңиз. Ынтымакта болсо бар. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, азыр артта отурган силердин жубайларга силердин сүйлөгөн сөздөр угулбайт. Ошондуктан кенен келсе сүйлөшөбүз. Алар өзлөрүнүн үйүндө бөлмөлөрүндө отурушат. Таң калып эмне жөнүндө сүйлөшүп атат биздин жолдошторубуз деп. Ошондуктан кенен келсе отуруңуздар. Азыр ачылабыз, чачылабыз дегендечи. Самат, эгерде бир мүмкүнчүлүк болсо, Чолпондун кайсы мүнөзүн өзгөртөт элең? Билбейм, эсте. Чолпон айтып калды да. Сага бир мүмкүнчүлүк берем, Самат. Бир мүнөзүмдү айт, мен ошону өзгөртөм дейт да, толугу менен. Калганын ошол боюнча эле жүрө берем. Өзгөртсө болбойт, Иә. Өзүмбү? Жок, мүнөзүн өзгөртсөм. Мүнөзүн. Башка алып болбойт да. Жок, болбойт, андай болбойт. Бул жакта силер бири-бириңер менен уже чапташып калдыңар. Болду. Ажырагыс, кол бекем кармашып, сваркалаштыңар, никеңер бекем болду, Кудай буйруса, ушундан ары өмүр бою ушундай бирге жашаңыздар. Просто мүнөздөр жөнүндө сөз болот да, адамдын кыялы жөнүндө. Кыялы, бирөө. Мага окшош унчак да. Унчак. Мен өзүм унчакмын да. Келинчегим да унчак. Экөөбүз көп учурда бир нерселерди унутуп калып, документтер жоготуп жиберип, документтерибизди кайка койгонун билбей ошентип эле ызчы болуп кетет да кээдечи. Ошо унчактыгын мен унчак болсом да жок дегенде ошо унчактыгын ал унутпасын да. Экөөңөрдөн чогуу силердин үй бүлөдөн карыз какча алса сону турбай унутуп коюп турбайсыңарбы? жок, бирок аны унутпайм. Аны унутпайсыңар. Демек, Чолпондун мүмкүнчүлүгү болгондо унчактык мүнөзүн, унчактыгын өзгөртөт элем. Баракелде. Унчак болбосун. Улантабыз. Бериле келгенде эле Эржан мырза. Ассалому алейкум, кош келипсиздер. Алейкум ассалам. Азыркы учурда Самат экөөңүздөр аябай жарыштыңар. Аз эле жерден калдыңар. Саматка эмнеге берип койдуңар? Просто аялымды аяп кеттим. Аялың, артта мындай титиргендер сезилдиби мындай? Же шыбырадыбы? Жок, нормально болду. Биринчи конкурсундай көрөлдүңөр, разведкада, Түшүнүктүү. Үйлөнгөнүздөр канча жыл болду сиздерге? 13 жылга келди. Ого, 13 жыл. Бу жакта отургандардын эң эле тажрыйбасы кенен сиздердин үй бүлө окшойт. Канча балалуу болдуңуздар? 3 балалуу, баракелде. Дагы көп балалуу болуңуздар. Келинчегиңиздин аты? Махабат. 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 Биздин билишибиз боюнча ал дагы театр жагындабы? Ооба, театрда чогуу иштейбиз. Драм театрда иштейсиздер. Драм театрда, драм театрда. Спектакльлерде чогуу аткарып каласыздар. Чогуу аткардык, сүйүшкөндөрдү ойнодук. Спектакльлерде аял күйөөсүнүн ролун аткарып каласыздар. Аны да ойнодук. Ого, силер ушинтип эле нары бассаңар чогуу, бери бассаңар чогуу, дайыма эле чогуу турбайсыңар. 13 жылдык опыт болсо, 13 жылдык тажрыйба болсо, анда биздин жаш үйлөнгөн инилерге кандай кеп кеңешти берет элесиз? Эң башкысы бири-бирин түшүнүш керек. Түшүнүш керек. Жашоодо ар кандай болот экен, мисалы өйдө ылдый болот, бирок ошону туура түшүнүү менен, бири-бирин туура түшүнүү менен мамиле кылса, жашоо уланат. Жашоо уланат. Эгерде сизде мүмкүнчүлүк болгондо кайсы мүнөздү өзгөртөт элесиз? Айтыш кыйын ал. Көп да. Жок. Бир эмес, 5 болсо. Жок, кеп наоборот да, мындай. Өзгөртө турган деле жери жок. Идеалдуу. Сиз үчүн идеалдуу да турабы? Демек, өзгөртө турган жери жок болсо идеал. Же өзгөрткөндөн жалкоолонуп атасызбы? Жок, өзгөртмөк. Мына ушунтип эле чыгып кетет да. Уккан жок, айта бериңиз. Башка алса болбойт экен да. Башка болбойт экен да. Бул жакта мүнөз, кыял жөнүндө эле сөз болот. Дагы бирди алса. Бул эфир чыгат да просточу. Ооба. Көрөт да анычы. Көрөт. Арттан. Түшүнөт. А эгерде силердин үй бүлөдө мындай таарынычтар болуп кетсе, биринчи кечиримди ким сурайт? Негизи эле үй бүлөдө бир окуя болуп кетсе, Кетсе мен кечирим сурайм анан. Андан кетсе да мен кечирим. Мен кечирим сурайм деген. кечкеле сиз кечирип сурайсыз. Жок, андай деле эмес. Биз бат эле урушуп, кайра бат эле табышып кетебиз да анан. Чармачыл адамдар түшүнө Чай сөйлөйт. жеп эле сүйлөшүп калган. Жумушка чыгыш керек да экен, Эртерээк жумушка кетиш керек да. Түшүнүктүү. Силердин үй бүлөңүздөргө да ийгилик каалайбыз. Андан бери келгенде эле Адилет мырза, кош келипсиздер. Адилет мырзанын да үй бүлөсүн аябай аракетчил, тырышчаак экениңиздерди байкадык. Жакшы аракет кылдыңыздар. Биздин үй бүлөгө карагандабы?
Жоюм келечи алдыда да көптөгөн оюндар бар да. Анан ал жакта белгисиз ким кандай жыйынтык көргөзөт. Ошондон азыр кеч эмес, азыр биринчи эле кадам башталды. Келинчегиңиздин аты? Мерим. Мерим. Ого, кайдан тааныштыңыздар эле? Азыркы учурда баардыгы эле Инстаграмдан тааныш болду. Ошол жерден эле таанышып туруп алып алдым. Канча жыл болду үйлөнгөнгө? 2 жыл. 2 жыл болду. Ого, мындай жаңы бышкан үй бүлөлөрдөн келесиздер да? Алдыда көп ашуу бар экен да. Ого, көп ашуулар бар экен. Ошол ашуулардын баары жеңил болсун сиздер үчүн. Ийгилик каалайбыз. Жогору жакта айткан ишениш керек бири-бирине, анан кийин ынтымак ишенич болсо, мына өмүр бою бирге болосуңар деп атат. 2 жылдын ичинде эмнени түшүндүңөр үй бүлөлүк жашоодон? Эми 2 жыл мындай анчалык көп деле сурок деп айта албайм негизи. Бирок жаңы үйлөнгөндөр эле болтосуңар. кээ бирлер 2 жылга жетпей эле ажырашып кеткендер да бар да. Менин оюм боюнча сый керек. Сый. Сый, эгер сен бири-бириңерди сыйласаңар, анда түшүнөсүң, анан кийин урушпайсың, анан кийин эмне ынтымактуу да болосуң. Эң негизгиси ошо сый керек да. Сый керек. Силер үйгө кирип атканда сиз кириңизди бири-бириңерге сыйлап турасыңар. Мени сиз деп сүйлөйт. Сиз аякты. Сиз дейм. Жакшы, башкача сыйлайсыздар. Түшүнүктүү. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Сыйлашып жүрүп өткөндөн. Кээде келинчегим кичине чарчап калганда барып, эч кимге айтпай барып идиш аяк жууп коём. Ого, мынакей. Бул чыныгы мырзалык сапат. Араңарда эң жакшыңар бул аялыңарга, үй бүлөңөргө жакшы мамиле кылганыңар деген сөз бар, бизде билесиздер. О, эң туура, колдойбуз келиңиздер. Муну көпчүлүк муну түшүнбөшү мүмкүн. Ого, бул подкаблучник болуп кетти анан. Татама дегенде сөз. Подкаблучник боло берейин, бирок мен үчүн аны кылганым мен үчүн аялым деле мен үчүн көп нерсе кылып койду. Оода. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, аял кишини сыйлоо бул өзүңдүн келечекте үй бүлөңгө мээрим чачуу деген нерсе. Ошондуктан аял кишиге урмат сый. Бейиш эненин таман астында дейт. Ошондуктан ушундай мырзалар көп боло берсин. Келиңиз эми. Бек мырза, кандайсыз? Мен өзүм сурайсыз болбойсун. Айтап турган сөз бар окшойт. Келиңиз. Эгерде сиздин келинчекте мүмкүнчүлүк болуп айтып калса, Айдик, айтчы мага кайсы мүнөзүн жакпай атат, ошону өзгөртөйүн десе, кайсысын? Турпады мүмкүн койсун кайрача. Тамаша. Эчтикесин алмаштырбайм. Ого, ушул жерде мындай сурасасыз деп туруп айткан, эчтикесин алмаштырбайм. Эчтикесин алмаштырбайм деп айтыш үчүн сурасаңыз. Аны көрөт да просто. Аябай сыйлайт экенсиз. Рахмат сизге. Бек мырза. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Канча жыл болду үйлөнгөнүңүздөргө? 2015-жылы үйлөнгөм. 7 жыл. Саматтар менен чогуу эле экен да, бирдей экен. 7 жылдык бирге жашоодо эмне түшүндүңүз? Өтө маанилүү бир сөз. Аял киши менен эркек киши урушкан учурда эмне болуш керек экен? Кантип чыгыш керек экен ушул учурда? Эми эң негизгиси ушундай бир учур болгондо бир адам колго алып, ошол үй бүлөнү улантууга аракет жасаш керек деп ойлойм. Бири-бирин түшүнүү жана ошондой эле ушундай нерсеге алып барбоо. Мындай жоопкерчилик сезүү да, мындайча айтканда. Андан сырткары эми көп эле нерсени түшүндүм. Үй бүлө болгондо Кудай таалам береке башкача. Береке жагы үйгө кут кирет деген. Негизи үйлөнгөндүн плюстары өтө көп экен. Мен бактылымын. О, жакшы. Кол чабуулар. Ал эми сапат боюнча айта кетсем, мен мага деле баары орусча айтканда устраивайт, бирок ошо бир эле эмеси бар. Баягы экөөбүз азыр көп ырдап жүрбөйбүзбү, чогуч. Андан кийин мен биринчи даяр болуп эшикке чыгып, анан жарым саат күтөм да. Ошол эле эртерээк чыгып турса эле бул жакшы болот эле. Мына урматтуу айымдар, мырзаларды күттүрбөңүздөр, эртерээк чыгыңыздар, эртерээк даярданыңыздар. Биздики наоборот да. Ал биринчи даяр болуп мени күтөт да. Сен башында эле бирдекелердин ключун таппай эле, ошентип эле кепкамды таппай эле ушинтип жүрөрүм да. Ошону жанакы алмаштырсак болобу, наоборот. Ана мендей болсун да, ал да кечикчи. Чогуу чыгып кеткендей болсун. Чогуу, ошондо аяк кечиксе чогуу чыгып каласыңар. Жакшы. Демек, сизди көп күттүрөт экен. Ошонусу бар экен, Эми күндө эле ошондой негизи. Бирок мен эми аны аял заты деп баягы туура түшүнөбүз дегендей. Тамаша катары айтып атам. Ооба. Коркпоңуз, кечирим сурайлы. Актанды үйбөңүз. Эми мындай кылабыз, туугандар. Кийинки конкурс өтө жеңил конкурс. Айымдар үчүн да. Силер топту ыргытып берсеңер, айымдар болсо ошол топту баш менен сүзүп туруп, дарбазага гол киргизип коюш керек. Эң оңой.
Түшүнүктүүбү? Бирок 90 секунд убакыт берилет. 90 секунддун ичинде кимдин аялы Ошондо жок, алыстыгын билип алыш керек болуп атат. Примерно канча метр, ошого жараша мүмкүнчүлүк. ортодо 3 метр болжол менен. Тем более баш менен киргизин. Баш менен. Силер көтөрүп бересиңер, колуңарды ыргытасың. Алар баш менен киргизет. Төшкө алып тур. Төшкө албайт, жөн эле баш менен эле. Төшкө алып туруп. Через себя. Через себя да жок. Баш менен эле сүзүп эле койду. 90 секундда. Баштадык. Самат мырза, сизден. 8. Самат 8. Сонун. Ержан мырза? 3. 3. Так. 7 дегенчи мен. Менин жакшы числом да 7 деген. 7. Ай, что-то. Катуу кеттиңер го токос. Демек аялдардын ишенет да булар. 7 дедиң, э? 8. Анда мен по порядку коеюн, 6 деп коем. 6. Өзгөртөсүңөр, кошосуңар 90 секунд, 1,5 мүнөт көп. Мүмкүнчүлүк бар. Утуп алсаңар, дароо 1 упай делип кеттиңер. Бул жакта Саматтыкка 1 упай бар ал. Кенен ойносо болот. Үчөөңүздөр аракет кылсаңар керек да. Жок, мен алмаштырбайм го дейм. 7 ойдон калды. 7 ойдон калды. Сиз Калсын 3 менен. Сиз Мен деле 7 кылып коем. экөөңүздөр тең болуп калат упай. Анда 6 ойдон калды. 6. Бирок эми дагы жылы айтып кетейин. 6 деп туруп 6дан кем болбош керек. 7 деп туруп 7ден кем, 3 болуп туруп 3ден кем болбош керек. Бирок 7 деп туруп 6ны киргизип калса, 3 деп туруп 3ті киргизип калса, 3 киргизген баары утуп кетет. Түшүнүңүз да, эрежесин. Сиздики 7. 6. 7. Ержандыкы 3. 8 гол. Охо, Самат, утсаң, бүттү. 2 упай сеники да. Кенен кездире отурасың да. Анда эмесе кошумча алымчаңар жок. Макулсаңар, наразы эмессиңер. Баштадыкпы? Баштадык. Кол чабуулар. Бисмилла дегенде эле биринчи үй бүлө. Ержан мырза айтты, мен 90 секунддун ичинде келинчегиме тоо ыргытам, кеминде 3 гол киргизебиз деди. Эмесе чогуу бирге санайбыз. 1, 2. Линияны басмай жок. Кеттик. Kaldı. Ay. Maşallah. Kol çağlar 90 sekundga жетпей, 46 секундага жеткенге силер 3 гол киргизсиңер. Кол чабуулар болсун. Кийинки кезекте бизде 6 деген сан менен Бектин үй бүлөсү. Ержан мырзанын үй бүлөсү коюлган максатына жетти дагы 90 секунддун ичинде 3 гол киргизди. Азыр болсо Бек Исраиловдун үй бүлөсү 90 секунддун ичинде биз 6 гол киргизебиз деп турат. Чогуу бирге санайбыз. 1, 2. Эй, ты куда кидаешь? Бек, авайла, ак бас болуп атасың. Линияны басмай жок. Опа. Бек, сен басып атасың линияны, авайла. Bir gol, kol çaptırabыз. Ayt, az kaldı. 2 gol, kol çağlar. Üç gol, 4 gol. Dört gol. Hoppa. 5 gol. 6 gol. Дагы 28 секундаңар бар болчу. 6 гол болду. Ben vurup Настрой жакшы. Настрой жакшы. Кийинки кезекте кийинки үй бүлө 7 деген сан менен Адилеттин үй бүлөсү.
Бек Исайыловдун үй бүлөсү 90 секунддун ичинде 6 гол киргизебиз деп кепилдик берди эле. Чындап эле 6 голун киргизип, барып диванга отуруп эс алып калышты. Азыркы учурда кезек Адиктин үй бүлөсүнө келди. Адилет эми келинчек экөө 90 секунддун ичинде 7 гол киргизиш керек. Андыктан чогуу санайбыз. 1, 2 1 Линияны баспай жок. 2 3 4 Так, линия болуп калды. Линия. Так, шашпай, линияны баспагыла, аткан жанекей эсептелбей калды. Уақыт бар, шашпагыла. Опа. Все, қол чабууларында. 7 гол, мақсатқа жеттіңіздер. Саматтың үй бүлөсү. Адилет Жумабековдордун үй бүлөсү айткандай эле 90 секунддун ичинде 7 гол киргизди. Азыркы учурда жыйынтыктоочу мүнөттөр келип отурат. Себеби дегенде Самат мырза келинчек экөө биз 90 секунддун ичинде 8 голду мындай эле киргизип коебуз деп турган кези чогуу санайбыз. 1, 2 Шашпагыла. Линияны басмай жок, линияны басмай жок. Не туда идёт. Опа, 1 2 2 гол калды. 3 4 Ай, 4 5 Уақыт келен. Шашпаңыздар. 6 Ай, аз қалды. 7 Самат мырзанын үй бүлөсү ушун менен экинчи упайды илип кеттиңер. Мырзалары айымдарына баа берип, айымдар болсо ошол бааны аткаргандыгына байланыштуу Самат Эркинбеков кайрадан экинчи конкурстагы 1 упайды илип кетти. Кол чаап коюңуздар. Ошентип Саматтын үй бүлөсү 2 упай топтоп алдыңыздар. Шашпай кенен-кесир чай ичип отурсаңыздар болот. Ал эми калган 3 айым менен жакшылап сүйлөшөбүз. Себеби дегенде силер аракет кылып упайларды илбесеңер, Саматтар квартираны алып кетчүдөй болот отчота. Саматтардан баштап таанышалы. Самат Эркинбековдун келинчеги Чолпон кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Үйлөнгөнүңүздөргө силерге 7 жыл болуптур. Ооба. 7 жылдан бери Саматтын кайсы жери жакты, кайсы жери жакпай калды? Саматтын жакпаган жери көп уктайт, унутчак. Жана айтып аткан ошо унутчакпыз. Экөөбүз тең унутчакпыз деп аткан. Экөөбүз тең унутчакпыз. Көп уктайт, аябай уктаган жакшы көрөт. Bir күндө bir суткада канча саат уктайт? 28 саат. Суткада ukтай берет, эч ким ойготпосо. Көйлү ukтай берет. Бирок ошончо да көп иш кылганга жетишет. Ооба. Бияк барсаң, бул кинодо, тияк барсаң, тиги кинодо жүрөт. Жаккан сапат. Жаккан сапаты аябай жумшак киши. Жумшак. Урганда жумшакпы? Урганда да жумшак. Түшүнүктүү. Мүнөзү жумшак, Ооба, мүнөзү жумшак. Бардык нерсени кечире берет сизге. Ооба.
Сиз аябай эрке турбайсызбы анда? Эрке деле эмесмин, эми нормально эле. Нормально, жаш үйлөнүп аткан кыздарга эмне кеңеш берет элеңиз? Күйөөлөргө кандай мамиле болсо? Жаш үйлөнүп аткан. Бир сөз. Ооба, сеники туура деп туруш керек. Сеники туура. Сеники туура десе эле бүттү, жеңбей, Окшоп эле жеңип Сеники отурасыз. туура макул деп эле. Айтышпай. Кеңешти кабыл алабыз, урматтуу кыздар. Эгерде турмушка чыксаңар, күйөөңөргө "О, сеники туура" десеңер эле бүттү, жеңесиңер, Ушундай. Кол чабуулар болсун. Биздин кинолордо дагы көптөгөн ролдор жараткан, андан тышкары Кыргыз драма театрында актерлук кесипти аркалап жүргөн Эржан мырзанын түгөйү. Сиз дагы актриса болуп жүрөсүз. Махабат айымга кол чабып койсоңуздар болот. Бул үй бүлөлөрдүн арасында эң мындай үй бүлөлүк тажрыйбасы чоң сиздер экенсиздер. 13 жыл болуптур, бирге өмүр сүргөнүңүздөргө. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болгондо айтса, Эржан мырза келипчи, Махабат алтыным, айтчы, мага бир жакпаган жеринде өзгөртүп салайын десе, кайсыны өзгөртөт элесиз? Кайсы сапатын, кайсы мүнөзүн? Жалкоо. Жалкоо? Жаккан сапат сизге? Рисковать этет көбүнчө. Эчтекеден коркпойт, тобокелге салат, алдыңда өстө кете берет. Демек, эчтекеден тайманбай, Кудайга тобокел салып эле кыла турган ишти кыла берет экен. Ошон аябай жагат. Сиздер рисковать ете алган окшойт, Ушул кыз мага жакты, көрдү, алам болду. Ошо менен көнөм деп эле. Бактылуу болуңуздар. 13 жылдык тажрыйбада эмне кеңеш берет элесиз кыздарга? Ынтымактуу болуш керек, бири-бирин түшүнүш керек да. Жаңы эле сиздин алдыңызда Түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Эржандар да айтып атканда, биз аябым экөөбүз аябай бирибиз деп, укмуш түшүнөбүз деп, түшүнүктүү болуш керек деп. Демек, чындап эле түшүнүктүү жагынан бири-бириңерди аябай жакшы түшүнөт экенсиздер. Кол чабуулар. Кийинки кезекте Мерим. Мерим деген эмне? Мерим төккөн жерине. Кандайсыз? Жакшы. Сиз болсо Кыргызстандагы эң бир өзгөчө үндүн ээси болгон Адилет мырзанын түгөйү. Сиз кандай чыгармачылыкка тиешеңиз барбы, жокпу? Билейм. Билечүм. Азыр пока жок. Айдык билетпей койдубу? Жок, азыр просто мүмкүнчүлүк жок болот. Кызымды карап, үйдөн окуп. Түшүнүктүү. Сиз дагы демек мындай искусство тармагында экенсиз да? Түшүнүктүү. Адилет менен каяктан таанышып калдыңыздар? Инстаграмдан таанышканбыз. Бирок ага чейин сахнада көрүшүп турчук. Ким биринчи Инстаграмдан подписка кылды? Адик. Ого. Ким биринчи лайк басты? Ким биринчи кат жазды? Адик. Адик. Молодец, ушинтип эле чабып алган турбай көрсө. Айдиктин мындай кемчиликтерин таптыңызбы? Кайсы мүнөзү жакпайт? Жаңы эле сиздин мүнөздөрүңүз баарын айтып чыкты. Кемчилиги деле мага жоктой эле көрүнөт, билбейм. Может, пока чыга элек. Идеалочка, Идеалочка. Жакшы жаккан сапатычы, өзгөчө бир жаккан сапат. Өзгөчө жаккан сапаты аябай адамгерчиликтүү. Эмнеге болбосун? Мындай өзүн мисалы үчүн бир тууганым деп тартпайт да. Эгерде бир ситуация болуп калса, любой жерде мындай адилеттүү да. Адилеттүү чечим чыгат. Адилет өзү атына заты жарашкан адилеттүү жигит экен. 2 жылдык тажрыйбада эмне кеңеш берет элесиз кыздарга? Кыздарга түшүнүктүү болуш керек, анан сый урмат. Бири-бирине сыйлап, түшүнүп, сыйлашабыз биз бири-бирибизге деп. Ошол эле. Түшүнүктүү, кол чабуулар сиздерге. 4-үнчү түгөй бизде Бек Исраиловдун түгөйү Айжаркын. Кандайсыздар? Жакшы. Маанайыңыздар? Сонун. Настрой? Сонун. Квартира? Квартира барбы? Буюрса биздики болот. Машина? Азыркы учурда сиздер квартирада батырда жашайсыңарбы, арендада же өзүңүздөрдүкү? Өзүбүздүкү эле. Сиздер 7 жыл болуп калды дедиңиздер. Ооба. Үйлөнгөнүңүздөргө. 7 жылдык тажрыйбада Бектин кайсы мүнөзүнөн айтса, айтчы алтыным мен өзгөрөйүн десе, кайсы мүнөзүн айтат элесиз? Бек негизи аябай ойногонду жакшы көрөт да. Кандай ойногон? Бир күндө обязательно телефондон бирдеме ойноп же Sony ойноп эле ушинтип. Кичинекей балада ол эле ойной бересиң дей берем. Мен бирок анча деле жаман сапат эмес болуш керек, бирок көп убактысын ошого коротот да. Оюнга коротот да. Демек, ошону оюнду азайтчы деп туруп ошол дагы өзгөртмө экенсиз да, туурабы? Сизге аябай жаккан өзгөчө сапаты? Аябай жаккан сапаты негизи аябай көп, бирок эң эле жакшы мындай жардамын аябайт да. Элдерге жардам бергенди жакшы көрөт, өзүнүн пайдасын тийгизип эме кылган жакшы көрөт. Ошол сапаты жагат да мага аябай.
Демек, сіздер 7 жылдық жашоодо бири-бириңиздерди аябай жакшы түшүнүп билип калыптырсыздар. Эмне кеңеш бересиз? Жаш турмушка чыккан кыздарга күйөөсү менен бактылуу болуш үчүн кандай болуш керек? Кыздар айтып кеткендей, ошо ынтымак биринчиден. Ынтымактуу болуш керек. Ошо ынтымактуу болуш үчүн ал деле сразу келбейт. Убакыт өткөн сайын, чоңойгон сайын түшүнө баштайсың, бирок эң негизгиси бул бири-бирин аябай жакшы көрүп, туура адамды тандаш керек да. Өзүңдүн адамың болсо, кандай кыйынчылык болбосо дагы өтөсүңөр, чыдайсыңар. Ооба, ошол туура айтасыз. Колчолор болсун, колчолор. Ар бириңиздерден кеңеш уктук, ар бириңиздер дайым ушундай үлгүлүү айым болуп жүрүңүздөр, үлгүлүү үй бүлө болуп жүрүңүздөр. Жаш өсүп келаткан, жаш үйлөнөбүз деп аткан түгөлө силерди карап, демек эжекебизден муну айлайлы, байкебизден бул мүнөзүн алайлы деп ар бириңиздердин жакшы сапаттарыңарды терип кетсин. Дайым ушундай үлгүлүү болуп жүрө бериңиздер. Азыр болсо жолдошторуңуздарга аукцион кылабыз. Эми азыр силер жолдошторду канчалык деңгээлде бересиңер? Бирок соталашуу аукциондун бир өзүнүн шарты бар. Мисалы үчүн 90 секунданын ичинде азыр кийинки конкурста кичине оорураак конкурс. Күйөөлөрүңөр силерди мойнуна отургузуп алып, мондай отургуч бар. Приседание жазаш керек да. Оңой эле. 90 секунданын ичинде канча приседание жасайт деп ойлойсуңар? 10ду. 10 жолу. Эржан ушунчалык ишенесизби? Үйдөн көтөрүп жүрөсүзбү? Жок, мен ишенем, 10ду көтөрөт. 10ду көтөрөт. 14, 15. 15. Жок, давайте 11 болсунчу. 11. 11. Бек өзү айтты болуш керек, ошо бели менен проблемасы бар да, грыжа ооруп жүргөндүктөн кичине аяп коелу. Аз деле айтып койсоңор болот. 6. 6. Экөөбүздүн счастливый числобуз болсун. Көтөрдү болот, көтөрдү. Сколько? 11. 15-ке смело го дейм самат. 16 болсунчу анда. 16? Ого, мына. Мени көтөрөсүз сиз. Апе. 16 дейт. 16. Так. Каршы анда мен 10 канча эле 15, 10, 16, 15, 10, 16 болсо. Бул жакта квартира. Квартира турат, алдыда жакшылап ойлонуңуздар. Кичине кыйналат, бирок бүттү. Ушул 3-чү конкурс, чечүүчү конкурстардын бири, калгандары кичине жеңилирээк болот. 20. 20-ныбы? Ого. 21 кылып алчы анда эми көтөр. Так. 20-21. 20-21. Чопон, эмне кыласың? Болба, так, акыркы жолу. Так, 20, 21. 20, 21. Айтып калыңыз. Азыр 20, 21 болсо анда. 15. 15. Биздики 16. 16. Болду анда, 16. Өзгөртпөйсүңөрбү? Жок, болду. Бүттү. Ыраазысыңарбы? Жок. Колчолор анда баштадык. Ай, сонун турбайбы? Кут болсун жаңы үйүңөр. Ай, Кыргызстанда да иштеп ушундай үй алса болот бекен, Ооба да мен. Кантип? Максат, мээнет, ниет менен. Башында тапканыбыздын баары эле батирге, кийим-кечек эле Айла апайга эле кете берчү экен. Кийин ойлоно баштадык. Эмне биз өмүр бою батир жашап жүрө беребизби? Ай, батирдин акчасын төлөбөйсүңбү? Мен бир айда 25 000 табам. Чыңгыз болсо 30 000 табат. Экөөбүздүн тең айлыгыбызга 48 айга узартып төлөө мөөнөтү менен үй алдык. Ай сайын 45 000ден төлөй баштадык. Чыңгыздын жумушу 5те бүтөт. Ал жумушунан чыгып түнкү саат 10го чейин таксиде иштейт. Байке, сумга барыш керек. Отур кет. Таксиден түшкөн акчаны тамак ашка жана үй тирүүлүгүнө жумшайбыз. Үнөндөй баштадык. Атүгүл жумушка дагы тамагыбызды алып бара баштадык. Көрсө, максат коюп, аракет кылсаң баары болот экен. Бери карагыла. Кут курулуш компаниясы үйлүү болуу кыйын эмес. Биздин 3-чү конкурс башталып атат. Бул оор конкурстардын бири, бирок бул жакта чечүүчү учур болот. Ким упайды илип кетет. Алтыным, мен сени өмүр бою колума көтөрүп багам десе,
алтындар болсо мойнуна шап этип минип алды. Азыр көрөбүз. 90 секундданын ичинде 16 жолу 15 жолу приседания кылыш керек. Бек мырза. Даярсыздарбы? Чогуу санайбыз. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 кол чабуулар. Нет. Айткандай эле 90 секундага жетпей, 90 секундданын ичиндеби айырмасы жок. Ишылт менен күйөөм 15 жол мойнуна асып алып көтөрөт дедиле. 15 жол көтөрдү. Кол чабуулар. Айбек молодец. Грыжага карабай туруп аракет жасады. Так, кийинки кезекте бизде элдер колуна көтөрүп бакса, сиздин мойнуна көтөрүп багам дейт. Колунан карабаңыз. Чогуу санайбыз. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Эй, согласен. 10 11 Отдохнуть можешь чуть. 13 14 15 16 Колчоолар. Айткандай эле 54 секунд жеткирбей, 90 секундага 54 секунд жеткизбей. Самат 16 жолу келинченин мойнуна асып алып, ары бери көтөрүп салды. Колчоолар болсун. Чогуу санайбыз. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Колчоолор болсун. Айткандай эле бир топ секундда жеткизбей эле, оңой эле Ержан мырза мурун үйдө көтөрүп жүргөн окшойт. Жана көбүрөөк айтсаңыз болмок экен. 20 жол көтөрүп койду. Колчоолор болсун. Так, чогуу санайбыз. 1 2 1 2 3 4 Давайте. 12 13 14 Кийинки 15 у нас шансов нет, оказывается. 16 17 18 19 20. Давайте. 21. 21. Колчоолор. Не болит? 90 секундага жеткизбей, айткандай эле 21 жолу Адилет мырза көтөрүп чалды. Колчоолор болсун. Мына ошентип 3-чү конкурстун жыйынтыгы менен Адилет мырзанын келинчеги күйөөсүнө ишенип 90 секундага жеткизбей или же болбосо 90 секунданын ичинде менин күйөөм мени 21 жолу жөн эле көтөрөт деп эң жогорку бааны койгон. Ошого жетишти, ошон менен автоматтык түрдө жеңүүчү болду. Колчоолор. Жалпы эсеп боюнча Адилет мырзанын үй бүлөсүндө 1 упай, Самат мырзанын үй бүлөсүндө 2 упай топтолду. Кол чаап коюңуздар. Азыр чечүүчү 4-чү
ойынға кезек беребиз. 4-чү конкурста ким жеңсе, 2 үй бүлө менен коштошуп, 2 үй бүлөнү финалдык беттешке алып калабыз. Эмесе 4-чү конкурсту баштамакчыбыз, кол чабуулар. Oyunun derecesi boyunca 90 sekundada qaysı үй бүлө биргелешип барып гол киргизет. Канча гол киргизет? Эң көп гол киргизген үй бүлө утат. Андыктан кеттик. Чогуу даярсыздарбы? Бирге санайбыз. 1, 2, Линиядан ашқан болобу? Кайсы линия? Желтыйдан. Жок, негизи линиянын ичине кириш керек да. Тогуз болуп калды. 1, 2, Раз, два, три. Браво. Лево, лево. Браво, браво. Ага. Раз, два, три. Ага. Ты қалдың. Ол өрі. Сіз видите мен ештеңе? Сюда. Сюда, сюда, сюда. Раз, два, три. Тоқсон секундның ішінде Ержандың үй бүлөсү канча гол киргизеткен чогуу көрөлү. 1, 2. Аспанга тепті. Опять.
90 секундада Бектин үй бүлөсү канча гол киргизет? Чогуу көрөбүз. 1, 2. Жерге түшүп туранан келип атабы же жерге теректе келип атабы? Буга чейинки конкурста Айдик менен Бектердин үй бүлөсү бирден упай алып калганга байланыштуу экөөнүн ортосунда кайрадан таймаш жүргүзөбүз. Бул оюнда эреже эң жөнөкөй. Оң тарапта экөө сиздердики, сол тарапта экөө сиздердики. Кезек-кезек менен биринчисине, экинчисине саласыздар. Эгерде биринчисине салбай туруп, экинчисине салып алсаңар, автоматтык түрдө утуласыңар. Ошондуктан эреже менен салгыла. Анан эң биринчи ортоңку бул сакадагы, бакадагы тиешен эмес, ортого ким салса ошол утат. Түшүндүңүздөр, Ким биринчи салса, ортого ким биринчи салса. Экөөнү салып туруп анан ортого. Экөөнү салып туруп, сиз биринчи салса, сиз. Экөөнү салып келипти, сиз биринчи салса, сиз утасыз. Даярсыздарбы? 1, 2. Давайте. Оп. О, ништяк, давайте. Üçüncü. О, красавчик, Жан, молодец. Сильнее, Жан. Давай, Жан. Күйөөлөр арасында эсеп бул жакта 1, бул жакта 0. Азыр айымдар теңдейт, же болбосо бул жак утуп кетсе, ошо менен чекит коюлат. Даярсыздарбы? 1, 2. Апей. Ай! Да. Блин. Обруч түгөн калса, күйөөлөр бар алып келе каласыңар, Ау! Нет! Черт! Да блин! Я пытаюсь, тихо. Да блин! Давай! Эсеп 1-1. Жыйынтыктоочу тур азыркы учурда ким утса, ошол үй бүлө утат. Даярсыздарбы? 1, 2. Давай. Давай, Жан. Блин. Давайте, сможете. Акырынраак. Давай. Блин, куда вы? Жан, давай. Давай следующий. Айдик, Бек менен чыгып атасың. Давай. Давай, третий, Жан. Давай. Не наступай, заступ. Давай. Я тоже кину. Бирок салып койду. Жок, биринчи бияк салып калды. Урматтуу көрүүчүлөр, оюндун эрежеси боюнча эсеп 2-1 болуп, Бектин үй бүлөсү кийинки турга өтүп кетти. Кол чоолар. Эреже бул бардыгына бирдей болуш керек. Андыктан тилекке каршы биз эки үй бүлө менен коштошобуз. Кайсы үй бүлөлөр десеңиздер, ал оң тарапта отурган
Ержан мырзанын жана Адилет мырзанын үй бүлөсү болуп калды. Кол чабуулар. Келиңиздер. Үлгүлүү үй бүлө долбоордун атынан Куттуу үйдөн Курчукпай Тойбоз компаниясы ар бириңиздерге бирден корзина белек кылат. Үйгө барып чай ичип, көңүлдү көтөрүп, маанайды түшүрбөй, эмки соңго даярданып келебиз. Кол чабуулар болсун. Чай ичиңиздер. Буюрса, эмки оюндарда көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар, Ийгилик силерге. Рахмат силерге. Рахмат. Ошентип эки үй бүлө менен коштошуп алдык. Калган эки үй бүлө кимиси жарым финалга чыгат экен, азыр чогуу аныктайбыз. Андыктан Саматтын үй бүлөсүн жана Бектин үй бүлөсүн бул жакка чакырабыз. Кол чабуулар. Мына ошентип кезек жыйынтоочу мүнөттөргө келип жетти. Азыр кайсыл үй бүлө чыгат? Саматтын үй бүлөсү же Бектин үй бүлөсү? Оюндун шарты боюнча шар үйлөмөй биринчи айымдар баштайт. Айымдардан кимиси биринчи жарса артына күйөөсү келип туруп калат дагы улантып кетет, айым чыгып кетет, күйөөсү улантып кетет. Кайсыл үй бүлө эстафета түрүндө биринчи жарса, ошол үй бүлө утат. Анан дагы бир эң негизги эреже, үйлөп атканда тырмак менен жарып коймой жок, сөйдөгөндө крупный план менен эки жактан камералар тартып атат. Ким тырмак менен жарган болсо, автоматтык түрдөн утулат. Даярсыздарбы? 1, 2 Çok жарылыш керек ошо. Давай, поглубже. Еще. Бол. Поглубже. Давай. Дыхание хорошо возьми. Все уже кетип калды набор получается. Еще один надо взять, да? Жок, болду. Кол чабуулар. Я проиграла. Sorry. Бул эми туугандар командный оюн болчу. Шарды үйлөгөндө бир эң эле жөнөкөй эреже бар, билесиздер, да? Өзүң кычкырып атканда болуп кетет экен. Реально. Шарды үйлөп аткандачы. Шарды үйлөгөндө кайра артка теп атпайбы? Ошо теппеш үчүн тил менен түрчү керек да негизи. Ошону унутуп койдуңуздар окшойт да. Эми аны айтайын десем, туура эмес болуп калат. Ошондуктан өзүңөр чечишиңер керек болчу. Оюн шарты ушундай. Биринчи орун менен бүгүнкү аябай катуу ат салышта жарым финалга өтүп кеткен Саматтын үй бүлөсүн куттуктайбыз. Кол чабуулар. Бектер, аябай катуу аракет кылдыңыздар. Капа этпейсиздер, бул оюн. Эгерде эмки сезонго даярданып келсеңиздер, эмки сезондо балким мындан да чоң мелектер болот. Андыктан келиңиздер, Ал эми дагы бир жолу биздин Куттуу үйдөн Курчукпай биздин Бектин үй бүлөсүнө жана Саматтын үй бүлөсүнө бүгүнкү кызыктуу оюнга катышып бергендиги үчүн Тойбоз компаниясынан ушундай сонун белектер бар. Ардактуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, менин оюмча бүгүн аябай кызыктуу оюн болду. Барыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жарым финалга өткөн Саматтын үй бүлөсүнө ийгилик каалайбыз. Кийинки оюндарга дагы катышып, аягына чейин чыгып, квартира утканга куттан машина алганга аракет кылыңыздар. Ал эми жалпы биздин меймандар болсо,
жылдыздар эле катыша береби. Биз катышпай калабызбы деген суроолор болсо, биз WhatsApp номерлер жазып коебуз. Бардык каалоочу аялы күйөөсү болгон түгөйлөр нике күбөлүктү алып алып, силер да катышсаңыздар болот. Анкета жөнөтүңүздөр. 16 түгөй жылдыздар, 16 түгөй элдин ичинен каалоочулар болот. Эң аягында финалда жылдыздар менен эл ичинен чыккан өзүнчө бир таланттуу түгөйлөр беттешип калышы мүмкүн. Ошондон барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Катышам дегендер WhatsApp номерине өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды жөнөтүңүздөр. Эфирден эмкиде көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Дайым ушундай үлгүлүү, үй бүлө болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, кол чоолар. Поздравляем! Квартира уткылайм, давайте.